Кучаем, тосуландабыз. Белгилүү мушкер Дмитрий Биол Кыргызстанга келди. Аны салтанаттуу тосуп алган учурдун видеосун жарыялашты. Видеодон көргөндөй ага чапан башына калпак кийгизип, колуна камчы карматышты. Журналист Канашай Мамыркулова камакта калтырылды. Бүгүн 22 мартта Бишкектин Свердлов райондук соту журналист Канашай Мамыркулованы 2 айга камоо чечимин чыгарды. Бүгүн чарасынын мөөнөтү 19 майга чейин деп аныкталды. Сот отуруму жабык өтүп, ага адвокаттан башка жакындары, кызы дагы киргизилген эмес. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери тарабынан массалык башаламандыкка чакырыктар жана улуттар аралык кастыкты козутууга шектүү кармалганын билдирген. Колуңдан келгенин кылып ал. Мыйзам бузган айдоочу камерага кечирим сурады. Бишкек шаарынын кайгылуу кызматы карама-каршы тилкеге токтоп алган айдоочуну кечирим суратып, андан соң айыпка чыкты. Социалдык тармактарда эки айдоочунун ортосундагы ооз-эки жаңжалдын видеосу тараган. Кундайдын айдоочусу бир тараптуу көчөдө унасын токтотуп алган. Бул экинчи айдоочунун нааразычылыгын жараткан. Бирок Кундайдын айдоочусу унасын албай, экинчи айдоочуга жол берген эмес. Социалдык тармактарда видео жарыялангандан кийин кайгылуу кызматы окуянын чоо жайын териштирди. Натыйжада Кундай унасынын айдоочусуна 5500 сом айып пул салынды жана айдоочу камерага кечирим сурады. Sen kızmatkerlerim менен сүйлөшүп. Мен адынастан мен суранdım адамча брат бүттүрчү деп. Не бакырып атасың? Сен эмне сигнал берип мен сени суранdım Ла, Мен мен адынастан ойын экен. Жыл анда тур. Жок, жылбайм, тура берет үстүнө машина. Не кылсаң уже, 20 март түшкү саат 1:30 векилерде ошо менчи жактан бир аз келишпестиктер жол эрежесин бузган үчүн келишпестикке чыгып кетти эле азыр. Sen кызматкерлерим менен сүйлөшүп, тиешелүү протоколдор түзүлүп берилди. Ошол экинчи кайтара алмайт. Аэропортко кетчү жолдо үрөй учурган кырсык катталды. Бүгүн 22 март күнү Манас аэропортуна кетүүчү жолдо унаа кырсыгы катталды. Көөлөрдүн айтымында Чүй облустун Сокулук районунда Бишкек-Манас аэропорту жолунда жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Айрым маалыматтарга караганда, күмүш түстөгү Mercedes-Benz 500 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай калган. Окуянын күбөлөрү жөнөткөн кадрлардан унаанын мотору үзүлүп, унаанын өзү талкаланганын көрүүгө болот. Жолдо жабыркагандар бар. Төлөм укуктук порталынын маалымат базасында 2002 жылы чыгарылган Mercedes үлгүсүндөгү 04 KG 999 Z мамлекеттик номуру катталган. Көлөмү 4966. Тонировкалоого 2025 жылдын 17 октябрына чейин руксат бар. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгылуу кызматы жол кырсыгы боюнча маалымат такталып жатканын билдирди. Бишкекте милиция кызматкерлерине баш ийбеген жаран кармалды. 21 мартта саат 19:00 Бишкек шаарында Субайынбердиев жана Беларус көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз жаран милиция кызматкерине кызматтык милдеттерин аткарууга тоскоолдук кылып, аны оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, денесине залал келтирген деп билдирди Октябрь районунун милициясы. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы милиция кызматкерлери менен унаа жүргүнчүсүнүн катышуусундагы окуянын чоо жайын айтып берди. Башкармалыктан билдиришкендей, айдоочу жөө адамды өткөрбөй койгондуктан токтотулган. Андан соң унаадан жүргүнчү түшүп, милиционерлер менен ооз-эки жаңжал чыгып, ал мушташка айланган. Жүргүнчү инспекторлорго бир нече жаракат келтирген. Инспекторлор адегенде жүргүнчүнү наркологияга, андан соң ооруканага жеткирип, андан кийин милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Окуя боюнча 1996 жылы туулган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Дайырбек Орунбеков Канат Сагынбаевдин кызматтык үйгө байланыштуу кайрылуусу боюнча түшүндүрмө берип, Facebook'tan пост жазды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев президент Садыр Жапаровго ыр түрүндө кайрылып, аял менен балдары жашаган үйдөн чыгарылганын, өкмөт ал үйдө рейдерлик жол менен тартып алып жатканын билдирген. Бул жагдайга түшүндүрмө бере кетейин. Канат Сагынбаев мамлекеттик күзөт кызматында иштеп турганда, мамлекеттин кызматтык үйүндө жашап келген. Кийин ал Алмазбек Атамбаевга байланыштуу кызматтан кеткен. Ошол мезгилде Сагынбаев жубайын жана балдарын таштап, башка үй бүлө курган.
Тактап айтканда балдарын таштап, кундуздун үстүнө кирип алган. Кыргыздар муну күч күйөө деп коет. Ал эми анын мурунку жубайы жана балдары ошол эле кызматтык үйдө жашап жатат. Мамлекеттик кызматтык үйлөрдө учурда иштеп жаткан кызматкерлер гана жашоого укуктуу. Бул маселе президент Садыр Жапаровго чейин жетип, анын бала чакасын көчөгө чыгарып салмак белек. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезексиз батир берип, жайгаштырып коелу, ага чейин чыгарбагыла деп айткан. Бүгүнкү күндө Канат Сагынбаевдин мурунку жубайы менен балдары дагы эле ошол үйдө жашап келишет. Эч ким аларды чыгарып салган эмес. Өкмөт бул маселени чечүүгө жана үй бүлөнү батир менен камсыздоого кам көрүп жатат. Ошондуктан коомчулукка батирди тартып алды деп маалымат таратуу негизсиз жана мамлекеттин аброюна шек келтирүүгө багытталган манипуляция деп айтууга болот. Канат мырза таштап кеткен үй бүлөсүнүн жүгүн мамлекеттин жоопкерчилигине артып койгону дагы эр жигитке жарашпаган жорок. Анын жеке жашоосу, кимдин үстүнө кирип алганы кызыгы жок. Бирок так ошол жеке жашоосун, үй бүлөсүнүн жүгүн саясатташтырып, өкмөттү рейдер атап, манипуляция кылган үчүн маалымат иретинде тактап кеттик. Кара-Балтадагы кафеде жигиттин жорогу видеого түшүп калган. Аны милиция издеп жатат. Кара-Балта шаарында кафеде кошуна столдо турган баштыкты алып кеткен жараны видеого түшүп калды. Окуя 2025 жылдын 19 март күнү каладагы кафелердин биринде болгон. Саат 12:30дан баштап кафеде отурган бул адам эч кандай шек жаратпай жанындагы столдон накталай акча 10 000 сом жана жеке буюмдары салынган баштыкты алып кеткен. Бирок ага чейин ал алаксытуу амалын жасап, жалпы суммасы 13 000 сомго буйрутма берген. Бардык убакыт бою ал кимдир бирөө менен телефон аркылуу сүйлөшүп, андан соң кошуна столдо турган баштыкты алып, күрмөсүнө курткага катып, тамеки чеккени чыгып кеткен деп билдиришти кафеден. Бул фактынын негизинде милицияга арыз жазылган. Булак турмуш кежи. Ош базардын ордуна сейилбак курулат. Дайырбек Орунбеков. Президент Садыр Жапаров Ош базарын шаардын сыртындагы жаңы жайга көчүрүп, азыркы базардын ордун сейилбакка айландыруу тапшырмасын койгон. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында жаңы Ош базары аэропортко кетип жаткандагы жолдун боюна курулууда, инфраструктурасы толугу менен жаңыртылган, ыңгайлуу жана заманбап соода борбору болот. Азыркы Ош базарга караганда аянты 4-5 эсеге чоң. Ош базары 1983 жылы расмий негизделгенен бери шаардыктарга үзгүлтүксүз кызмат көрсөтүп келет. Бирок учурда базардын инфраструктурасы заманбап талаптарга жооп бербей, соодагерлер жана сатып алуучулар үчүн ыңгайсыз. Жайында ысык, кышында суук, кардан, жамгырдан коргогон эч шарты жок. Жаңы базар жабык, жайында кондиционер, кышында жылуу болот. Азыркы базар шаардагы жол тыгындарынын негизги себептеринин бири деп айтсам дагы болот. Ал эми жаңы соода комплекстин курамына ар кандай дүкөндөр, соода павильондору, кафелер, унаа токтотуучу жайлар жана башка кызмат көрсөтүүчү жайлар кирет.